жылдыкка 100 ишкана. Ачууга уруксат берүүнүздү суранат. Өлкө экономикасындагы кандай өзгөрүүлөр күтөт? Минкап төрагасынан эксклюзив маек. Өзүбүз аракет кылмайынча иштеп болду. Мына ошондой чоң амбициялуу Мамлекеттин башкы чеккисинин эмгеги. Жана ушул ийгиликтерибиз азаздан көрүнө баштады. Мен ойлоймун, бул ийгиликтер чек эмес. Ынтымак ордунун архитектуралык өзгөчөлүгү эмнеде? Мен көрө элекмин мындай архитектураны. Биринчи жолу көрүп атам. Койкум сөздүн артындагы азил чындык. Эми кумтөрдүн куйма алтындарын баары сатып алса болот. Аке, могу болсо 1 килограмм алтын, бул болжолду баасы $80,000. Сыйлык алып толкундангандар. Кыргызстан 33 жашын кут болсун. Дал ушул берүүнү эгемендиктин энчиси болгон ынтымак ордодон чагылдырып берүүнү насип кылган экен. Саламатсызбы, сиз Президент Жапаров программасын көрүп жатасыз. Бул берүүдө Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата ачылган ишканалар, ошондой эле кадр сыртындагы кызыктарды айтып берүүгө ашыгып турамын. Анда биз баштадык. 30 август Чүй облусунун Кемин районундагы Теректаш клинкер өндүрүүчү заводу бул күн өлкөнүн башкы экономисти үчүн өзгөчө экени жүзүнөн эле көрүнүп турат. Себеби баасы $160 миллион чапчыган ири өндүрүш ишканасы президенттин катышуусунда ачылып жатат. Теректаш цемент заводу жана курулуш материалдарын өндүрүүчү ишканалар элибизди өз убагында турак жай менен камсыз кылууга бекем негиз болуп берет. Курулуш секторундагы мындай кескин жандануу инвестицияларды тартуу үчүн позитивдүү сигнал болуп калат. Ананда бир эле учурда онлайн форматта мамлекет башчысы Кара-Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгын майрамдоонун алкагында 40 өнөр жай жана 60 социалдык объектинин ачылышын жасады. Кыргызстандын экономикалык өсүшү туруктуу өнүгүүнү көрсөтүүдө ички дүң продукциянын орточо өсүү темпи акыркы 3 жылда 7%дан кем болгон жок. Ал эми 2024 жылдын январь айынан июль айына чейинки мезгилде экономиканын өсүү темпи 8,7%га чейин чыгып, 677 миллиард сомду түздү. Иш чаранын алкагында мамлекет башчысы цемент заводунун өндүрүштүк линиясы менен таанышып, өндүрүлгөн продукциянын көлөмүн көбөйтүү боюнча пландарды жана өлкөнүн курулуш тармагы үчүн ишкананын маанисин талкуулады. Мындан үчүн мындайлар салынат. Ошентип бюрократизм өзүн билем дейт болуп эле анан ушулар салынган эмес да. Эгерде тез дагы деле баягыдай болбосо, сен салбайт элең муну, дагы сатып аласың, мен өзүм сатам деп отурсаң, туурабы? Бул заводдун дагы бир өзгөчөлүгү азыр жаңы эле президент таанышкан, мына ушул турбина заводдун өндүрүшүнүн электр энергиясынын 25%-ын кайра өзү иштеп чыгат экен. Бул турбина болсо 6 мегаваттык ушул кубаттуулукка ээ. Аталган ишкананын ачылышы Сары Өзөндүн экономикалык секирик жасашына өөлгү болмок турсун миңдеген жумуш орундарында камсыз кылат. Жылдын аягына чейин дагы бар бизде. Ишканалар көп, ишканалар ачылат. Ошондо быйыл эле ошол жылдын башынан баштап да көп ишкана ачылды бизде. Жана машина завод ачылды, билесиз. Жана текстильный фабрика ачылды, чоң. Мини гэстер ачылды. Ошонун баарын санаганда жылдын аягына чейин бир 15 миңге жакын жумуш орун менен камсыз болот. Ал эми жылына миллиондогон тонна продукция чыгарган клинкер заводу өлкө ичинде канчалык керектүү болсо, анын баарын камсыздоого кубаты жетет.
мощности бул заводдун 1 300 000 тонна жылына чыгарат. Султерек таштын азыр филиалы Новопокровкада дагы чоң завод, цемент заводу куруп атат. Анын кубаттуулугу 1 000 000 тонна жылына чыгарат. Буюрса ошо түндүк аймагындагы болгон муктаждык толук жабылат. Кара-Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгына карата өндүрүш заводдору биринин артынан бири ишке берилип жатса, айрымдары көлөмүн чоңойтуп, жаңы продукцияларды чыгарууга бел байлап турат. Маселен, бир нече жылдан бери токтоп турган Кара-Балта шаарындагы Жунда заводу кайрадан жанданып, модернизацияланып жатат. Бул завод жылдын акырына чейин толук кубаттуулукта иштей баштайт жана жылына 800 000 тонна чийки затты өндүрүп, 400гө жакын жаңы жумуш орундарын камсыз кылат. 2023 жылдын ноябрь айынан баштап 2024 жылдын март айына чейин кыска мөөнөттүн ичинде олуттуу иштер жасалды. Кайра иштетүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, технологиялык жактан жаңылоо жаатында капиталдык ремонттор жүргүзүлдү. Азыр эми өз ишин жаңы кубаттуулукта баштаганы турат. Жунда Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө багытталган. Заводду модернизациялоо иштерине 450 миллион АКШ долларына жакын каражат өлчөмүндө инвестиция киргизилген. Эми анын чыгарган продукциялары да замандын талабына жооп берет. Заводдун жогорку класстагы К4 жана К5 маркасындагы бензиндин өндүрүлүшү заман талабы жана биздин рынокко абдан керек болуп турат. Ал эми мени кубандырганы бул заводдун битум чыгарганы болду да. Биздин өлкө буюрса жол курууда битумга болгон муктаждыгын камсыздап калат экенбиз толугу менен. Заводду кайра ишке киргизүү Кыргызстан үчүн маанилүү болуп саналат. Өлкө башчы Кытай тарап менен тыгыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кытайга болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында бул маселени Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен да талкуулаган. Бул алтын куймалар жаңы ишке берилген Кыргыз алтын ишканасынын цехинде чыгарылып баштады. Имараттын жалпы аянты 1500 чарчы метрден ашат. Өндүрүштүк кубаттуулугу айына 14 000 даана куйманы чыгара алат. Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы өлчөнгөн алтын куймаларды чыгаруучу алгачкы ишкана Италия жана Германиядан келген алдыңкы технологиялар менен жабдылган. Заманбап технология менен эми Кыргыз алтын ишканасы сувенирдик тыйындарды жана ар кандай татаалдыктагы ордендерди жасайт. QR-кодко киргенде кайсы автомашина чыккан, канча грамм статусу жазылган. Мына болду, эми даяр болуп калса 5-ден баштап эркин рынокко чыгарып сата башталат. Президент Садыр Жапаров жаңы цех өлкөгө баалуу металлдардын дүйнөлүк рыногунда өз позициясын бекемдеп, атамекендик өнөр жайдын өнүгүшүнө өөлгө түзөрүн билдирди. Ананда бул жерден чыгарылган алтын куймалар заманбап татаалдыктагы элементтер менен корголгон. Бул микроскоп менен көрүнөбү же көрүнбөйбү? Жакшы көрүнбөйт. Өлкө башчы айткандай, мындай заманбап цех мурдараак эле салынса мындан да жакшы болмок. Бирок ийгиликтин эрте кечи жок. Болгону айтылган тамашада бир нече пайыз чындык бар. Аке, могу болсо 1 килограмм алтын, болжолдуу баасы 80 000 доллар. Мына ушул алтындардын бардыгы эми Кыргызстанда эркин рынокто эркин сатыла баштайт. Бул жака киргенге болбойт экен.
эгемен Кыргызстандын 33 жылдыгына карата эң мыкты белек жаңа административдик имарат ынтымак ордо болду окшойт. Ооба, 7 миллион элдин ынтымагы тереңдесин деп атында ынтымак ордо деп жамы журт койду. Бул Кара Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгына карата салынган соц объектилердин эң негизгиси. Жаңы имараттын ачылуу аземинин алдында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун дымактуу пландары канчалык ишке ашканы тууралуу маектешүүгө үлгүрдүк. Акчаларыбыздын темир жолдун тарыхын алдыга айтып койсокмуз, Кытай Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна проект үчүн жазылганга акча берилсе, кыргыз жүрдүк. Акчаны жоктурга гранттар коюлат. Садыр Нургазиев келери менен өзүбүз төлөйбүз. Анан жаныбызда Өзбекче өлкөсүнө биз азыр төлөй берели, кийин бересиңер да деп, анан алардын да шашкысы кетип, экинчи төлөгөндө биздин акчаны чогуу кошо төлөшүп, айтор бул бизге керек темир жол да. Анан биз жанталашпасак, бир аракет кылбасак, мына балыкчыдан Кара Кечеге жолду сала баштаганда элдин баары бул эмне кандай деп атты эле, бул ошо эки Кытай, Кыргызстан, анан Өзбекстан темир жолунун башталды. Түрткү болуп, кыргыздар ушул чал аракет кылып атат да, анан кетти. Камбарата бир да ошондой 1 миллиард 800 миллион сом берип, бүгүн 136 километр, 136 метр болгон туннелди өзүбүздүн күчүбүз менен кашып, азыр мосту көпүрөнү бүтүрсөк, биз уже аны курууга даяр болуп калабыз. Өзүбүз аракет кылмайынча эчтеке болбойт. Ооба, президент Садыр Жапаровдун командасы жаңыдан иш баштаганда алдына бир катар дымактуу милдеттерди коюп, элге бир топ убадаларды берген. Жана алар пландагыдай ишке ашууда. 2020 жылдагы 247,7 миллиард сомдон быйыл 660 миллиард сомдон ашырып, муну менен бюджетти 2020 жылга салыштырмалуу дээрлик дагы 3 эсеге көбөйтүүнү камсыз кылууну пландадык. Бул жылдар аралыгында биз бюджет аркылуу өлкөнүн экономикасына кошумча 1 триллиондон ашык сом төктүк. Биз эң аялуу маселени, өлкөнүн чек ара маселелерин чечүүгө убада бергенбиз. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек ара маселеси толугу менен чечилди. Ал эми Тажикстан Республикасы менен Кыргыз-Тажик чек ара маселелери боюнча аяктоо этабына келдик. Президенттик администрациянын жаңы имаратынын курулушунун артында көптөгөн адамдардын эбегейсиз эмгеги жатат. Ал эми курулуштун башынан аягына чейин алып барган ынтымактуу жана биримдиктүү жаамат эмгектенүүнүн өзгөчө үлгүсүн көрсөтүшсө, мамлекеттин өнүгүшү да дал ушундай темп менен алга жылууда. Биз жогоруда айтылган ийгиликтерге 3 жылда кантип жеттик. Биз саясатты четке кагып, анча-мынча бутка чалынгандарга көңүл бурбай, баш көтөрбөй иштеп атып жеттик. Эгер айрым саясатчылардай болуп, элге жакшы көрүнө калайын деп, резонанс жаралган маселелерде кыйкырып чыга калып, демагогия жана популисттик менен алектенип жүрө берсек, мындай ийгиликтерге жетпейт элек. Келгиле мындан ары дагы саясаттын кир оюндарын артка таштап, ынтымакка келип, баарыбыз экономикабызды көтөрөлү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана президенттин символикалары, Кыргыз Республикасынын конституциясы ынтымак ордо имаратына киргизилсин. Ынтымак ордосу сиздин көргөндөн кийинки сезимдериңиз менен бөлүшө кетиңизчи кандай болуптур? Көргөндөн кийинки сезимдер абдан жакшы, мыкты. Мен айтар элем, ак жолтой болсун. Карап чыктык, өзгөчө жакшы, өзгөчө кооз, анан ичи дагы аурасы жакшы. Я думаю, гости, которые будут приезжать к нам в Кыргызстан, это главы государств, дипломаты, которые будут встречать, я считаю, на уровне. Так что
Көп мамлекеттерде кыдыргансыз, кайсыл имаратты окшоштурдуңуз чет өлкөдө? Мен көрө элекмин мындай архитектураны. Биринчи жолу көрүп атам. Жаңы имарат заманбап гана болбостон, кыргыз колоритинде салынып, иш-чараларды өткөрүүчү залдары кенен. Ал эми астанасында болсо, 7 дубандын символикалык сүрөттөрү иленген. Бул жерде Өзгөндөгү тарыхый шаарча, Рухордо, бул болсо Аластагы элестер, Бурана чүйрөнүн ушул ар бир облуска тийиштүү ушул тарыхый жайлар. Дал ушул имараттын башкы холлунда, залында, коридорунда көргөзүлгөн мынакей. Мында атайын картиналар менен. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Ынтымак Ордодо алгачкы иш-чара. Мамлекет өзүнүн мыкты, таланттуу, ар тараптан өнүккөн жарандарын моралдык, материалдык жактан колдоосун улантат. Жамы журтка эмгеги сиңген инсандарга эгемендүүлүктүн 33 жана Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата өлкө башчы мамлекеттик өзгөчө наам сыйлыктарды тапшырды. Ушул сыйлык алгандардын арасында бир нерсе абдан кызык турат. Муну УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзү кармады, анан мен генерал полковник жогорку аскердик намы менен сыйганып жатат. Эске салсак, нече күн ушул Ынтымак Ордонун ачылышындагы президент Садыр Жапаров УКМКнын төрагасынын бул жердеги кылган эмгектерин баса белгилеген болчу. Генерал полковник УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев коргонуу, коопсуздук, коррупция менен күрөш, чек ара маселелерин чечүүдөгү эмгегин айтпасак да белгилүү. Быйылкы жыл өзгөчө жыл болуп атат. Себеби дегенде мына урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин мамлекеттин башына келип, мамлекетибиздин элибиздин башына турганына 4-жыл болуп атат. Жана ушул ийгиликтерибиз аз-аздан көрүнө баштады. Мен ойлоймун, бул ийгиликтер чек эмес. Биз урматтуу президентибиздин ошо биздин башыбызга туруп саясий командасы мындан арда көптөгөн ийгиликтер жетебиз деген ойдомун. Сыйлык сыймык, ананда толкундоолор, куттуктоолор өзгөчө. Эми сыйлык боюнча айта кеткенде, бул эми сыйлык мага эң биринчи сыйлыгым. Абдан кубанычтуу сезимдебиз. Ушул сыйлыкты берген биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркуловичке чоң рахмат. Бүгүнкү сыйлык алган ар бириңиздер жогорку баага, сый урматка татыктуусуздар. Алган мамлекеттик сыйлыгыңыздардын сиздердин ишмердигиңиздерди чектебесин. Чыгармачыл демиңиздер, күжүрмөн аракетиңиздер мындан ары да улана берсин. Мындан ары да ар бириңиздер мамлекет үчүн, элибиз үчүн дагы далай эмгектерди жарата бериңиздер. Жаркыраган ала тоо аянты 31 август Эгемен Кыргызстан 33 жашка толду. Бул күнгө утурлай мамлекеттик туубуз борбордук аянтта бийиктикте желбиреди. Саламатсыздарбы жолдоштор. Ошентип 100 метр бийиктиктеги мамлекеттик туунун алдында өлкө башчысы эгемен элди майрамы менен куттуктады. Кыргызстанды ар тараптан өнүккөн, күчтүү өлкөгө айландырып, келечек муунга калтырып кетүү максатыбызга сөзсүз жетебиз. Өлкөбүз тынч, элибиз аман болсун, арабызга биримдик менен ынтымак орносун, Кыргызстандын кызыл туусу түбөлүк желбирей берсин.
жараткан бизге жар болуп, эгемендигибиз куттуу болсун. 31 августтун кульминациясы Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган галла концерт иш-чара Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптануу жолун чагылдырган даректүү тасма менен башталды. Эзелкинин тарыхын таптап айткан болгонбуз, балалардын арт населин жаттап айткан болгонбуз. Улуудан калган улуу мурасты сизге тапшырам. Дүйнө тарыхында байыркы эл катары далайлаган доор ичинде ата-бабаларыбыз ушул эгемендик үчүн 100 жылдап бел чечпей, тыным албай салгылашып келген учурлары арбын, Кыргыз элинин мамлекет болуп түптөлүшүнө алып келген тарыхый окуялар албетте көзгө жаш алдырбай койбойт. Өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт. Өлкө башчысы кылымдарды караткан Кыргыз элинин мамлекет болуп түптөлүшүнө зор салым кошуп, өмүрүн берген ата-бабаларыбыздын эмгеги жөнүндө сөз кылды. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөө идеясын көтөрүп чыккан аталарыбызды Кыргыз элинин биримдигинин символу катары жамы журтка кеңири таанытуу биздин атуулдук парызыбыз. Алардын кажыбас кайраттуу, жыдыбас жигердүү ишмердигин кашкайган фактылар менен ачып көрсөтүү биздин милдетибиз. Бүгүнкү күндө айрыкча тарыхчы, тилчи окумуштууларыбыз мамлекеттүүлүктү, эгемендикти бизге мурас кылган журт аталары жана алардын мүдөлөш максаттарынын ар бири боюнча жаңы көз караштагы илимий иштерди жазууну, изилдөөлөрдү жүргүзүүнү колго алышы керек деп эсептеймин. Мындай масштаб буга чейин таптакыр болгон эмес. Маданият министрлигинин жаңа алынган техникалык жабдуулары менен өткөрүлгөн Кара-Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгына карата, ошондой эле эгемендиктин 33 жылдыгына арналган майрамдык театрдаштырылган иш-чаранын бөлүгү Кыргызстанда соңку 2-3 жылдан бери сатылып алынган жаңы техникалык жабдуулардын парады менен жыйылып жатат. Андан кийин Бишкектин асманында Кыргыз элинин биримдигин жана күчүн символдоштурган жарык чачкан сүрөттөрдү жараткан дрондордун шоусу тартууланды. Бөрөй алып, чоң мелдеште жүз өзгөрүп өтө берди. Кутманым Кыргызстан. Баары соң болду. Мурда болгон эмес мындай. Жакшы деңгээлде болду. Мындай президент боло элек болчу. Мындай масштабтагы чоң иш-чара болгон эмес болчу Кыргызстанда. Техникалар жаңыланыптыр, жакшы иштер болуп атат. Молодец, Садыр Нуркожоевич. Кече атамекендик жана чет элдик эстрада аткаруучуларынын жандуу музыка жана ырлары менен аяктады.